ошол мезгилде биздин Ахмат инибиз көпсүп жатып алганда бизден милиция кызматкерлери менен бирге жүрүп, коомдук тартипти калыбына келтиргенге, кыргыз элинин бүтүндүгүн сактап калганга чоң бир салымдарын кошкон. Андан тышкары ушул жерде турган бүтүн биздин туугандарыбыз сиздердин токочуңуздарга, наныңыздарга зар болуп, биз коомдук тартипти калыбына келтирдик, же болбосо молдолор сүп-сүп келтирди, же болбосо бийлик келтирди десе жаңылышат. Коомдук тартипти ушул сиздер келтирдиңиздер, баардыгына калыбына келтирдиңиздер. Сиздер ондоп, жүздөп, миңдеп жакындарыбызды көмдүк. Ошол кайгылуу окуядан кийин биздин Ахмат инибиз баш болуп, ошол жаңы убактылуу ошол мезгилдин президенти Отунбаевалар менен биргеликте алай эли дасторкон жайып, эт кымыз каймагын коюп, эми биз жамандык кылбайлы, ушул менен жамандык токтосун деп ушул алай жергесинде болгон. Биз бул бийликке каршы болгон эмеспиз. Биз бийликти Ахматка бошотуп бер деп тополоң кылган жокпуз. Ошол азыркы бийликти эң бир чоң салымын кошкон, иштеп атканына Ахмат инибиздин салымы бар. Эми бул көрө албастар, ичтарлар, душмандар ушундай бир жамандык болду. Ушул эл, ушул кыргыз эли биз баш болуп, Оштогу борбордук аянтыбызда 20 миң, 30 миң эл толкуп, ушул жерде мына артист БК баш болуп, аттуу баштуулар баш болуп, араң элди токтотконбуз. Ай, бул бийлик үй камагына чыгарып эле койсун. Бизден алардан сурай турган башка эчтекебиз жок деп. Тилекке каршы мына алай элинин, Ош элинин ачык асманда бетондо отурганына 7 ай болду. 7 сантиметр элдин үмүтү аткарылган жок. Ошондуктан урматтуу туугандар, биз Ахмат инибизди колдойбуз, колдоп келгенбиз. Биз ошол жерде дагы аянтты айтканбыз. Ахмат инибиз биз менен коомдук тартипти калыбына келтиргенге салымын кошуп жүргөн. Жаныбызды да болсо беребиз. Эгерде булар кан ичип тойбой атса. Берет. Андан Ахмат инибиз Тактай базардан, Семет базардан, же болбосо самаркан сатып депутат болгон эмес. Бардык тепкичтерди башынан өткөргөн. Буну бир мен эмес, Москвадагы жашап жаткан Аскар Акаев дагы борбордук массалык маалымат каражаттары аркылуу дүйнө жүзүнө айтты. Кыргызстандын оор жүгүн тартып кете турган жалгыз Ахмат буга болуп аткан куугунтук бул өздөрүнүн саясий баягы жанындагы күчтүү адамды каралоо деп айтты. Ошол Аскар Акаевдин сөзүнө биз кошулабыз. Туура айтты. Эми мына 7 айдан бери сиздер менен мен кошулуп жүрүп атам. Болгон кан төгүлүүдөн бир нече жолу кыргыз элин сактап калдык десек жаңылышпайбыз. Бул элди көтөрүп алуу оңой экен, элди токтотуш кыргыз элине бул өтө кыйын экен. Буну көпчүлүгү билбейт экен. Урматтуу туугандар, мен ойлонуп 7 ай 8 айдан бери чечилбеген маселеге биздин казак кыргыз элинин азыркы мезгилдеги тирүү манасы Нурсултан агабызга кыргыз элинин атынан Алимбек датка, Курманжан датка, энелерибиздин урпактарынын атынан биз кайрылат элек. Урматтуу Нурсултан ага, сиз ушуга бир адилеттүү баа берип, кыргыз элини кан төгүүдөн сактап калыңыз деп кыргыз элинин атынан кайрылабыз. Siz bizdin Nursultan ağabız kırgız eli gözü yaşka bulanıp, gözüsü kanga bulanıp жатқан mezgilde dağı ministerlerin жіберip, moraldık, materialdık jaktan koldop kelgen. Ben oylayım, bu Nursultan ağabız bir ile Kazak memleketinin başçısı emez, Kırgızdardın da lejol başçısı desek жаңылышпайбыз. Sebebi bizdin жүздөгөн, миңдеген жарандарыбыз Kazak elinde ile hukuku menен azır emgekleri buna sizler menен bizdi bağып атат. Ошондуктан мен ойлойм, биздин Нурсултан агабызга кайрылбагандан башка айлабыз калган жок. Нурсултан агабызга биз ден соолук каалайбыз.
işlerine iyilik kaalayız. Nursultan ağabey seçim kavlanak diye oylayız. Eldi, sürülgen eldin kan tökmey bir akıl menen bizdin ürgüldep жатқан birlik aytıp seçet ko degen çoğun ümitteyiz. Yeme hurmatlı tuğanlarım, buna biz Oştodagi el aram turat. Ben aytып атам, ben 2-3 el sürülgөнгө катышкам. Бул элди азыр мына Ахматтын камалганындагы Жалал-Абад, Ош, Баткен эли баардыгы келип колдоп атат. Мына биз келип атсак, айтты, мына жерден биз 150 адам келип bir айылдан. Бүгүн Банияга кеттик дейт. Ошодо жуунуп таранып, кийимибизди которуп алып, биз жаныбызды да берсек ачпайбыз деп атат. Бизди Ахматыбызды алып келип берсин деп атат. Biz o şovallarga koşulabız. Ahmet inizdi koldayız. Daima elimizde, cürtümüzde tırçılık olsun. Koldayız. Uşul hurmatlı tuğanlar, barınızlarga densoluk, bir savurduluk kılaylı. Ben oylayım, Nursultan ağabey bizdi uğup, bizim ünümüzdü, yetim cesirdin göz yaşını uğup, kan töküp, okuyalarından saktap, Kırgız elini bir жақсы жолдорго баштап, биздин Ахмат инибизди үй камагына чыгарып берет деген чоң үмүттөбүз. Рахмат тугандар. Рахмат Абдулла ака. Нурсултан Абышевичке кайрылгандан башка айла түгөнүп калган окшойт. Бул биздин бийлик бу жерден бир сурап койгонго жарабады. Кыргыздын күнү качан түштү эле ушундай башка элдин немесинен сураганга. Ушу сурак бул кишинин ой одо эмес, кан төгүлүп кетпесин деп атат. Арачы болуп бериңиз деп атат. Ортомчу калыс болуп бериңиз деп атат. Урматтуу туугандар, мына дагы азыр Оштон келген спортсмен балдар бар экен. Ошолордон чыгып söz surады эле, кана ошо балдар. Sağlıklarımız matı sohbeti, alaylıklar. Şu boşta bir şekilde alaylıklar bulur. Şu ilgerten alay eli, şu Kırgızstan tutuluşunda, Kırgızstan'ın жақсы önü güçünde, ilgerten Alınbek tapka, Kurmancan tapka vardı, ala büt, Kırgızstan'ı koruyup gelgenler, böyle alaydan bolganda. Azırtı şu bizim yaşavattan yaşadı, şu bizim mezgilde dağıldı, şu alaylıklardan Ahmet aka oturganda. En gele şu Kırgızlarga, bir el alayga emes, şu Kırgızlarga güyüp, Kırgızlar bunda olup ketmesin, bu satılıp ketmesin, bu olmasın dep, birlikte açık özünün sözünü aytıp durgan Ahmet aka oturganda. Oşol Kırgızlara büyük turgan Oş sabıkçasında dağı bir Ahmet aka emes, şu Kırgız alaylıklar, Kırgızlardan aşağı karasında alaylıklar barıp, oşoların arasından, çoğunların arasında bir Ahmet aka bargan. Ол не деп барған ошо элдер көп кан төлөп кетпесин, эл ушундай болуп калбасын, эл үчүн барган, элге күйүп барган, өзүнүн жанын, өзүнүн ден соолугун аябай ошол жерде эл менен чогуу турган. Ошо башкалар болсо кабинетте отуруп, же Бишкекте отуруп, телефондо, телевизордо отуруп алса, эч ким чыкпайт болчу мынтип Ахмет ака. Ошол жерде эл менен жүрүп, элге чыгып, кийин да ошо акыркы күндөрү эл үчүн деп, эл үчүн, алай эли үчүн, кыргыз эли үчүн деп, бар эл үчүн деп күйгөн үчүн ошо Ахмет аканы ушу камап отурушат. Биз ойлойбуз, ошо бир гана Ахмет ака эмес, ушу алайлыктар, бүт эле алайлыктар ушу түрмөдө отурганга татыксыз да. Тем более Ахмет аканы биз бул жерде отурбай, биз чыгарып алышыбыз керек да.